Саламатсыңарбы урматтуу 10 класстын окуучулары, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды даярдап, дефтер, ручкаларды ачып, бүгүнкү числону жазгыла, сабакты баштайбыз. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы адам мүнөздөрү, ал эми грамматикалык материалыбыз жаксыз сүйлөм. Сабагыбыздын максаты биз силер менен бүгүн адам мүнөздөрүнүн түрдүүлүгү тууралуу маек курабыз. Грамматикалык жаңы материал менен таанышып, аны практикада сүйлөм, текст түзүү аркылуу колдонобуз. Ошондой эле өзүбүзгө жана досторубузга мүнөздөмө бере алууга үйрөнөбүз. Силер экранда көрүп турган бул быйтыкчаларды мен бекеринен койгонум жок. Демек, бул дегени адам мүнөзүнүн ар түрдүүлүгү, түрдүү мүнөздөр чагылдырылган бул жерде. Мына ошолор тууралуу биз силер менен кеп курабыз. Алгач мен силерге 2 сүйлөм берейин. Бул сүйлөмдөрдү салыштыргыла жана ал сүйлөмдөрдүн баш мүчөлөрүн тапкыла. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо, калган сүйлөм мүчөлөрүн таап көргүлө. Биринчи сүйлөм. Сенин мүнөзүңдү жакшы билемин. Алгач адамдын мүнөзүн билүү керек. Ушул учурда балдар видеону паузага коюп туруп, сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Талдоо жүргүзүп бүткөндөн кийин, андан ары улантып, видеону көрүп, өзүңөрдүн сүйлөмүңөрдү салыштырып көрөсүңөр. Демек, салыштырабыз. Сенин мүнөзүңдү жакшы билемин. Сүйлөмдүн баяндоочу билемин, эмне кыламын? Кандай билемин? Жакшы билемин, бышыктооч. Эмнени билемин? Мүнөзүңдү билемин, толуктооч. Сенин мүнөзүңдү, кимдин мүнөзүн? Аныктооч болду. Эми экинчи сүйлөмгө карайбыз. Эмне кылуу керек? Билүү керек. Эмнени билүү керек? Мүнөзүн билүү керек. Толуктооч. Кимдин мүнөзүн? Адамдын мүнөзүн. Аныктооч. Мына толкун сызык балдар. Качан билүү керек? Алгач билүү керек. Бул бышыктооч болду. Эми байкап көрсөк, эки сүйлөмдө тең баяндооч гана бар экен, сүйлөмдүн ээси жок экен. Биринчи сүйлөмдө баяндоочтон биз билемин деп кайсы жакта турганын байкап турабыз. Билемин. Ким билет? Мен билемин, Демек, мен деген сөз жок болсо деле, бул сүйлөмдө белгилүү жак белгилүү болуп турат. Бул жактуу сүйлөм болду. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, алгач адамдын мүнөзүн билүү керек. Эми байкап көрүлө. Бул кайсы жакта турду? Биринчи жакпы? Экинчи жакпы? Үчүнчү жакпы? Эгерде экинчи жак болгондо билесин болуш керек эле, үчүнчү жак болгондо билет болуу керек эле. А бул жерде эч кандай жак көрсөтүлгөн жок. Демек, бул биринчиси жактуу сүйлөм, экинчиси жаксыз сүйлөм. Экөөсү тең бир тутумдуу сүйлөмдөр, баяндооч аркылуу гана түзүлгөн бир тутумдуу сүйлөмдөр. Эрежеге көңүл бургула. Жаксыз сүйлөм баяндоочтун базасында түзүлгөн, аракет кылуучу жагы жок, ээлин болуусун талап кылбаган сүйлөмдөр. Мисал үчүн, адамды кечире билүү керек. Мага бүгүн өтө оор. Кээде мүнөздү өзгөртүүгө туура келет. Демек, балдар, мындай жаксыз сүйлөмдөрдө жак, аракет кылуучу жак болбойт экен. Алардын баяндоочу негизинен атоочу сөздөрдөн, зат атоочу, сын атоочу сөздөрдөн, санатоочтордон болушу мүмкүн. Ошондой эле баяндоочтун аягында мындай керек, келет, тийиш, мүмкүн, зарыл деген сыяктуу сөздөрдүн улануусу аркылуу жасалат экен. Эми кептик темабызга келе турган болсок, силер бул сүрөткө абдан маани берип карагыла. Сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Бул 4 учурду бири-бири менен салыштырып көргүлө. Биринчи тапшырмабыз, сүрөткө карап текст түзөсүңөр. Түзгөн текстиңерде болжолдуу түрдө мына ушул экранда турган сөздөр колдонулсун. Карагыла. Бир жолу, отур, ал, алып кой, жанына кой, жакындап бар, байкаба, басып былчыйт, ачуулан, кыйкыр, бир калыпта кала бер, тамеки тарт, ыйла, капа бол, капалан, тынчсыздан, санасыз санга бөлүн, таң кал, көңүл ач, шаттан, каткыр, шляпа, отургуч деген сыяктуу сөздөр болушу мүмкүн. Сөздөрдөн кийин эгер сызыкча турса, бул жерге мүчө уласаңар болот. Мисалы үчүн отурганда, отурган эле, отурган учурунда деген сыяктуу. Кыскача текст түзөсүңөр. Бул тапшырманы деле жанагындай паузаны басып коюп, чакан текстти түзүп бүткөндөн кийин сабакты улантып көрөсүңөр.
Эми силердин болжолдуу текстиңер, мен азыр ожеке айтып берем, мондай болушу мүмкүн. Мүмкүн грамматикасы, сөздөрү башкача болушу мүмкүн, бирок мазмуну негизинен ушундай болот. Мен бул сүрөттө 4 түрдүү учурду жана 4 түрдүү инсанды, бир түрдүү учурда 4 түрдүү инсандын кылган иш аракеттерин көрүп турамын. Биринчи учурда чоочун киши келип бир адамдын шляпасын басып алды эле, ал киши аябай ачууланып, аны жакадан алып урушту. Ошол эле учур экинчи кишиде кайталанды эле, ал киши бир калыпта кала берди. Тамекисин тартып, ага анча деле көңүл бурган жок. Ал эми үчүнчү учурда ошол эле киши башка чоочун киши шляпасын басып алды эле, санасы санга бөлүндү, кайгырып капаланды, кантип сураарын билбей акыры ыйлап жиберди. Ал эми төртүнчү учурдагы киши болсо, шляпасын басып алган кишиге таң кала карады дагы, каткырып күлүп шляпасын алып башына кийип, андан ары жолун улап кетти. Демек, текстибиздин болжолдуу түзүлүшү, мазмуну мына ушундай болушу керек. Эми экинчи тапшырма ойлонгула жана талкуулагыла. Бул адамдардын жүрүм туруму жөнүндө кандай тыянак чыгарсак болот? Кимдин жүрүм туруму сага жакты, эмне үчүн жакты? Ушуга окшош кырдаалдарда, ситуацияда сен кандай кыласың? Байкап көргүлө, бул төртөөнүн ичинен кайсынысы туура деп эсептейсиңер? Силер өзүңөр ушул учурда болуп калсаңар, эмне кылат элеңер? Кайсы кишидей жол тутат элеңер? Бул суроолорго кыскача жооп жазасыңар. Дептериңерге жазганда биринчи тапшырма деп бул тапшырманы аткарасыңар, экинчи тапшырма деп бул тапшырманы аткарасыңар балдар. Эки суроого демек силер жооп жазасыңар. Андан ары. Демек, биз бул жерде көргөн 4 түрдүү инсандын бул 4 түрдүү мүнөз экен балдар. Аны биз темперамент деп атап коет экенбиз. Темперамент адамдын психикасын мүнөздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы. Башкача айтканда, ошол 4 түрдүү темперамент бар экен. Биринчиси холерик, экинчиси сангвиник, үчүнчүсү меланхолик, төртүнчүсү флегматик. Дүйнө жүзүндө канча адам болбосун балдар, ушул 4 түрдүү типтин бирине сөзсүз түрдө кошулат экен. Андан ары улайбыз. Демек, биринчи инсан бул холерик, биринчи катарда турган инсан. Булар кандай адамдар экен? Холерик кызуу кандуу, эр жүрөк, шаңдуу, ал демилгелүү жана эмоционалдуу, кыйынчылыктарды оңой жеңет. Анын маанайы чукул өзгөрүп кеткендиктен өз мүмкүнчүлүгүн башаламан туш келди жумшап, кызуу кандуулугунан жабыркайт. Демек, бул холерик тибиндеги адамдарга мүнөздөмө экен. Элестетип көргүлө, силердин чөйрөңөрдө кимдер бар мына ушундай аябай кызуу кандуу, эмоционалдуу, маанайы чукул өзгөрүп турат, бат эле өзгөрүп кетет, азыр эле күлүп турган болсо, дароо эле катуу урушуп жибериши мүмкүн. Демек, бул холерик тибине мүнөздөмө. Экинчи тип флегматик, жанагы эч кандай ачууланбаган, оор басырыктуу инсандар. Флегматик жоош, оор басырыктуу, токтоо адам. Жаңы шарттарга тез көнө албайт, андыктан айрым учурларда пассивдүү мамиледе болот. Ошол эле маалда жагдайларга жараша чыдамкай келет. Көп сүйлөбөйт, калпты жактырбайт, стресстик абалда дүрбөлүнгө түшпөйт. Демек, бул флегматик инсандарга мүнөздөмө. Үчүнчү тип меланхолик. Меланхолик сезимтал, көңүлү бат ооруган адам. Ар түрдүү окуяларга кайгырат же кубанат, кызганчаак келет, бирок аналитикалык ой жүгүртүүгө өтө жөндөмдүү. Ишине чыгармачылык менен олуттуу мамиле жасап, аягына чыгарат. Акыркы тип бул сангвиник. Жандуу, кыймылдуу адам. Тегерегинде болуп жаткан окуяларга ыкчам реакция жасайт, жамаат арасында жагымдуу маанай түзө алат, айрым маселелерди шашылыш чечип алып, жасаган иши ага кызыктуу болсо, аны ийгиликтүү аткарат. Ал эми кызыгы тарап кетсе, ал бул иштен көңүлү бат эле кайтат. Демек, бул сангвиник тибиндеги адамдарга мүнөздөмө экен. Биз силер менен темпераменттин 4 түрү боюнча тааныштык, эми тапшырмаларды аткарабыз. Үчүнчү тапшырма. Сен өзүңдү кайсы типтеги адамдарга кошосуң? Эмне үчүн? Буга сөзсүз түрдө суроого жооп жазабыз. Анткени силердин кайсы типтеги темпераментке кирериңер мага да
кызык. Кийинки тапшырма. Классыңардагы окуучулардын мүнөздөрүндө жогорудагы адамдардын мүнөздөрү менен салыштыргыла, аларды 4 тип боюнча бөлүштүрүп негиздегиле. Мондай таблица сызыла дептериңерге мүнөздөрү 4 түрдүү темперамент жазып чыккыла. Андан кийин бул жакка классыңарда эгер 40 окуучу болсо, анда ошол 40 окуучунун 10-у холерик болсун, 12-си флегматик болсун, 8-и сангвиник болсун, дагы 10-у меланхолик болсун. Кыскасы, ошол окуучулардын мүнөзүнө карап мүнөздөп бөлүп чыгасыңар. Жөн эле бул жерге Анастасия, Алия, Искендер деп жазып койбостон, аны негиздейсиңер. Мисалы үчүн Искендер сангвиник, анткени ал мондай. Жанагы биз мен көрсөтүп өткөн мүнөздөмөлөргө карап, өзүңөрдүн досторуңардын мүнөзүн жазып чыгасыңар. Андан ары адамга тиешелүү мүнөздөрдүн төмөндөгү маанилерин билесиңерби? Комментарий бергиле. Адамгерчиликтүү, жоопкерчиликтүү, чыдамкай, кол ачык, кайрымдуу, жөнөкөй, жайдары, түнт, боорукер, март, айкөл, тыкан, көрөгөч, ишенчик, ташбоор, жалкоо. Карап көргүлө, бул силерге тааныш эле сөздөрбү же тааныш эмес сөздөр тагын барбы экен? Эгерде тааныш эмес сөздөр бар болсо, анда аны кайра менден суроо берип, WhatsApp аркылуу сурасаңар болот. Мен айрымдарын бул жакка жазып чыктым. Жооп адамгерчиликтүү, бул адамгерчилиги бар, кумандуу адам, ар дайым жардам берүүгө даяр. Жоопкерчиликтүү, берилген ишти убагында аткарган инсан. Боорукер, ар дайым ырайымдуу, жан тарткыч инсандар. Ташбоор болсанын тескериси, эч кандай мээрим жок, аял сезими жок. Жайдары, ачык айрым, шайыр, көңүлдүү жүргөн адамдарды биз жайдары деп коебуз. Ал эми түнт болсо, анын тескериси ачылып сүйлөбөгөн, өзү менен өзү жүргөн, проблеманы ачык айтпаган адамдарды биз түнт деп коебуз. Текст окуп берем балдар. Бул текстте Иса Ахунбаевдин өзгөчө сапаттары жөнүндө айтылган. Иса Ахунбаев деген киши Кыргызстандагы эң белгилүү хирург, жүрөк операциясын биринчилерден болуп жасаган хирург болуп саналат балдар. Анын ишмердүүлүгү жана анын мүнөзү жөнүндө текст берилген. Ошол текстти окуйбуз. Жөн эле окубайбыз балдар. Бул маалыматтан силерге жаккан 3 мүнөздү тандап аласыңар. Эстеп тургула, силерге кайсы мүнөз аябай жагат, жана ошол мүнөздөрдү эмне үчүн тандаганыңарды негиздеп бересиңер. Иса Коноевич өз адистигине, тапшырылган ишине, кызматына, бирге иштешкендерине өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле жасар эле. Исакен сүрдүү киши болгону менен ичикенен, өтө жөнөкөй, жакшылыгын эч кимден аябаган, кайрымдуу, кол ачык, март, боорукер болчу. Жылмайып жайдары маңдай, жагымдуу назик үн чыгарып, кыт-кыт күлгөнүн көргөндө укканда ким болбосун ичи жылып калчу. Исакем мүнөзү бир караганда баатырдай сүрдүү болгону менен мээримдүү, өзүнө өзү ишенген, сүйгөн адистигин 5 колундай билген, колу жеңил хирург болгон. Иса Коноевич жеңичүнөн бирөөгө тартпай, ала-кулова бөлбөй, маселени калыстык кылып, так, шар чечип, айкөлдүк менен баарына бирдей мамиле жасап, бирөөгө үнүн көтөрбөй, кыраакылык, көрөгөчтүгү менен эртеңки күнүн проблемаларын көтөрүп, өзүнүн компетенттүүлүгү, этиканы түшүнгөн маданияттуулугу менен жаккан. Бул жерде жаңы сөздөр жазып койдум, силерге түшүнүксүз болсо, бул жерден карасаңар болот. Калыс, справедливый, айкөл, великодушный, кыраакылык, көрөгөчтүк, бул дальновидность, компетенттүү, бул компетенттүү, бардык жерде жөндөмдүү дегенди түшүндүрөт. Иса агабыздын адамгерчилигинин эң бир көзгө урунуп турган артыкчылыгы улууга да, кичүүгө да бирдей мамиле жасап, алардын талантына, жөндөмдүүлүгүнө, күч-кубатына ишенгендигинде эле. Исакенин дагы бир сапаты элибиздин тарыхын дурус билген, кыргыздын үрп-адат салтынын жакшы жактарын сактаган, элибизден чыккан, көзү өтүп кеткен чыгаан инсандарды жатка билип, дайыма эскерип, алар жөнүндө келгенде кеп кылып, көзү тирүүлөрүн урматтап, сыймыктанып, алардын жетишкендиктерине кубанган ичикенен залкар адам эле. Көрдүңөр балдар, бул Иса Коноевич Ахунбаев Кыргызстандын медицина тармагында, деги эле кыргыз тарыхында калган
чыган хирург гана болбостон, анын мыкты адамгерчилик сапаттары, анын адамгерчилик бийик сапаттары менен дагы көпчүлүктүн эсинде калыптыр. Эми бул жерден силер 3 түрдүү сыпатты тандап алдыңар деп ойлоймун. Өзүңөргө жаккан аны тапшырма сыяктуу жазасыңар. Тандап алган 3 сыпаттын ичинен эң жогорку деп эсептеген сапаттын маанилүүлүгүн ачып бере ала турган текст түзөсүңөр. Мында ошол үчөөсүнүн ичинен да дагы бирөөсүн тандайсыңар балдар. Эмне үчүн ошол сыпаттын сен эң жогору деп эсептегениңди кыскача текст түзөсүңөр. Текстибиздин планы мондай болот. Киришүүдө тандап алган сапатка мүнөздөмө бересиңер. Мен могу жерге мисал жазып койдум. Бул жөн гана мисал. Кайрымдуу деген сөздү мен алдым мисал катары. Кайрымдуулук деген эмне? Ага мүнөздөмө бергиле. Кайрымдуулук деген бул мындай сыпат, ал ушундай жерлерде болот деген сыяктуу ага мүнөздөмө бересиңер. Андан кийин эмне себептен бул сапатты тандап алганыңарды турмуштук далилдер менен түшүндүргүлө. Башкача айтканда, кайрымдуулуктун мыкты сапат экендигин сен турмушта кайсы жерде көрдүң? Аны кайсы жерде мүмкүн колдондуң, же болбосо башка бирөөдөн көрдүң? Аны кайсы жерде колдонсок болот? Ушул сыяктуу турмуштук мисалдар менен өзүңөр көргөн, өзүңөр билген мисалдар менен жазгыла. Жыйынтык чыгараарда мыкты сапаттарга ээ болуу үчүн жаштарга чакырык, ураан боло турган сөздөр менен жыйынтыктагыла. Албетте, сапаты жакшы, мүнөзү жакшы адам эч качан эч жерде жаман сөз укпайт, кор болбойт да. Ошон үчүн силер жаштарга, өзүңөрдөн кийинки класстарга бир чакырык сыяктуу, аларды үндөө сыяктуу бир жыйынтыктагыла. Жакшы мүнөз ар дайым жакшылыкка жетелейт деген сыяктуу. Демек, бүгүн биз силер менен адам мүнөздөрү тууралуу маалымат алдык. Адамга мүнөздөмө берүүгө үйрөндүк. Практикалык көнүгүүлөр аркылуу кээп маданиятыбызды калыптырдык, жазма сабаттуулугубузду калыптандырдык. Адамдагы мыкты мүнөздөр ийгиликке жеткирерин түшүнүп жеттик деп ойлоймун. Кайтарым байланыш үчүн, эгерде биринчи быйтыкчаны силер сабак түшүнүктүү болгон болсо коесуңар. Экинчи быйтыкчаны түшүндүм, бирок кээ бир суроолорум бар десеңер коесуңар. Ал эми мен темага таптакыр түшүнбөдүм десеңер, мындай үчүнчү быйтыкчаны же болбосо баягы кызыл мондай мүйүзү бар быйтыкчаны коюп койсоңор болот. Быйтыкчаларды мен силерден сөзсүз күтөмүн. WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот. Сабагыбыз бүттү балдар. Саламатта тургула.